Талант Бөженов Муратбек Субагачоев атындагы балдар лицейинин 10 классынын окуучусу. Учурда кышкы каникулун табият коюнда чана тебүү менен өткөрүүдө. Өзү күрөш менен машыккандыктан дайым ден соолугуна кам көрүүнү адатка айланткан. Мындан сырткары уюлдук телефондун зыяндуулугунан алыс болуу үчүн муз тебүүгө көбүрөөк басым жасап жатканын кошумчалайт. Телефон деген неме чыкпады, маселеч. Ошол менен көп эле окуучулардын отуруп телефонду карайт да. Ошону мен кичине мындай четке жылдырайын деп, көңүлдүү өткөзөйүн деп каникулдарда ошол келгем. Каарман өңдүү жылгайыкка келгендердин саны арбын, алардын көпчүлүгү өлкөнүн башка аймактарынан келгендер. Атайын даярдалган жылгаяктын артыкчылыгы анын коопсуздугунда. Бул жайларда кулап кетүү же болбосо буту колун кокустатып алуу мүмкүн эмес. Абдан жакшы, бул абдан керек нерсе. Мынакей биздин нарын тургундарына, айылдарына аябай жакшы болду. Биз жылда келип эс алып кетебиз. Анайыбыз аябай жакшы. Көп ушундай жерлерди ачса жакшы болмок. Биз деген бияка балыкчыдан келдик, атай ушумузга ойнойлу деп. Ошо сонун болот атай, сонун баарыбыз мана сонун чыргап атабыз. Балдарыбыз менен келдик, атай ошо музга ойногону. Алыстан үйгө коноктор келди эле, балыкчы шаарынан. Аякта эми кар жок эмеспи, кышкысын бияка муз аянтчага алып келип муз тептирип, иште жер жаздырып атканбыз. Манай жакшы. Семьябыз менен келгенбиз, жолдошум эки балам менен. Манайыбыз жакшы буюрса. Билебиз менен келдик бул жака. Ошо эс алалы деп. Кыздарым келишкен. Студент болуп Бишкектен келишкен практикага. Жакшы эс алып атабыз, аябай жакшы уюштуруп коюшуптур. Кыш мезгилинин пайдалуу өткөрүүнү каалап жылгайыкка келгендердин саны жыл сайын өсүүдө. Мындагылардын айтуусунда эс алуучулар мурдагы мезгилдерге салыштырмалуу муз тепүү маданиятын үйрөнүп, табият коюнда эс алууга басым жасашууда. Муз тепкендер көбөйүп келатат, баягы муз тебүү маданияты акыркы жылдары унутулуп келаткан. Ошол нерсе кайра элдер муз тепкиси келип, балалык кезин эстеп, чынында мурда нарында жакшыраак шарты бар муз тебүү аянтчылары аз болчу, жок эсе болчу. Анан ошо акыркы жылдары муз тебүү аянтчабыз жакшы иштеп, элдер дагы жакшы көңүл ачып кетип атат. Маалымат иретинде айтсак, учурда облустун көпчүлүк аймактарында эс алууга ылайыкталып жасалган муз аянттары уюштурулган. Жипара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.